бизди курчап турган адамдардын кимдин кандай экенин билбейсиң. Кафелердин биринде Анжелика айым тамактанып жаткан эле. Аларга кызмат көрсөткөн Рамис аттуу жигит. Бул тасма дал ушул Рамис тууралуу баяндалмакчы. Досым, жүр, айлы калбайлы. Жүр. Балаңызды жумушка Блин, жезде азыр персонал полный болот атта биздечи. О, жезде чечем ушул сурооңузду. Кайра чалайын жездеске. Зарплатабы. Айлык маянаны ким кайда короторун өзү чечет эмеспи. Бирок Рамис адал акчаны адал жолго жумшап келет. Бул жашоодо таза жолду танда, мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга. Өзүнүн жаштыгын гүлдөй болуп ачылып турган курагын Рамис чоң апасына арнап келет. Элиң үчүн арына, жалкоо болбой кайрат күчүң барда, чоң жарыштан сапарыңдан калба. Жашоодогу жеңиш ошол экен. Апа, мен келдим. Гана тийсе ар бир жанга. Жакын достору ар тараптай салып жүргөн болсо, Рамис жумуштан келип, апасына тамак жасап, үй жумуштарын өзү кылып келет. Кур дүйнөгө берилип байланма. Атың өчпөй жашап кылымдарга. Баштаган жолуңдан эч тайманма. Из калтырган жүрөктөн нур барда. Жарык болуп күн нурундай тийсең, жан дилиңден бул жашоону сүйсөң, жалп деп анан өчкөнүңдү жалын. Бул учурлар кайрылбаган ирмең, өзгөртөсүң келечекти бир сен, өзөгүсүң жаңы күндүн билсең, адамдарга үлгү болуп дайым. Жашагысы келгендей сен жүрүсөң. Ассалаmu алейкум, кандай Александр. Смену слушаю дедим да? Слушай. Кичине айлык аспот, либо экинчи сменага чыгып, либо айлык көтөрсөң жашап эле да. Сен как раз келдиң да, Рамис. Сен бир нерсе жакпаса кете бербейсиңби? Жок, мен андай ман айткан жокпун эле. Туура эмес колуң сурайт. Жок, уже чечилди да суроо. Кете. Өткөн ишке кайра. Кур дүйнөгө берилип байланба. Ассалаmu алейкум, жезде кандайсыз? Сиз сурооңуз чечилди да. Балыңыз кечинде келе берсин, Адамдын башына ар тараптуу сыноо келет эмеспи? Ушундай сыноолордун бири Рамистин дагы башына келди. Баштаган жолуңдан эч тайманба. Из калтырган жүрөктөн нур барда. Бир улуу окумуштуу айткандай, адамга балык берсең унутат. Ал эми балык кармаганды үйрөтсөң, ошол менен жан сактайт демекчи. Анжелика айымдын берген мотивациондук сөзү Рамиске дем күч берди. Бул күндөн тарта Рамис жашоосун туура жана жаңы багытка бурууну чечти. Атың өчпөй жашап кылымдарга. Ассалаmu алейкум достор, бүгүндөн баштап сиздер үчүн апам экөөбүз видео тартып жүктөп баштайбыз. Бизди колдоп, комментарий жазып, лайк басып коюңуздар. Рамистин жашоого койгон ой максаттары өтө көп. Бирок алардын эң негизгилеринин бири бул чоң апасын умрага алып баруу. Эркелеткен немизген апам, ак сүтүңдү мен кантип актайм, болсо да жумшак колдоруң. Жалыкпай кылган эмгек, мээнеттин аркасынан Рамис өз максатына жетти дагы апасын умрага алып келди. Апа, жолуңдун жетина, жаным балам деген сөзүң жаңга таба.
бири-бирибизге жакшы үлгү бололу. Өмүр кыска, багытыңды туура карма. жаңадан